Бүгүн мамлекеттик токой чарба жаратылышты коргоо агенттигинин жетекчиси Аманкулов Мерслав Акалович иш сапары менен Баткен жергесине келди. Анын катышуусунда Баткен шаардык мэриясында жыйын болуп өттү. Жыйынга өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров жана Баткен районундагы токой чарба агенттиктеринин жетекчилери катышты. Жыйында токой чарба жетекчилеринин жайыттарды жашылдандыруу боюнча көйгөйлөрү каралып, аларга тиешелүү кээ бир маселелер жеринде чечилди. Токой чарба өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары менен таанышканы келдик. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Областын жетекчиси менен бирдиктүү үйгөнүшө чоңулуп, ар кандай маселелерди, келечекте болуп аткан иштерди ушул жерден талкууладык. Баткен жери өзгөчө жер. Агенттик тарабынан дагы көп көңүл бурулат. Чоң проекттерди сунуш кылабыз деп атат. Проекттерге дагы биз көңүл бурганга даярбыз. Жайыттар боюнча ушу токой чарба менен айылдык комитеттердин ортосунда маселе бар экен. Анын үстүнөн чечилди бүгүн. Област жетекчиси урматтуу Акрам Камаралиевич да жардам менен берди. Себеби биздин максат жайыттар бүгүнкү күнү мындай жашылданбай турат, жашылдандырып, келечекте кайра элге өбөт берүү максатында. Негизги маселе милдеттери токойлорду көптөндүрүп калыбына келтиришleri жүргүзүлүүдө. Ошондой эле токой чарбасы боюнча дагы жылына 35 гектар жерге арча көчөттөрүн, 7 гектар жерге мистек көчөттөрүн өстүрүүнү алектенебиз. Ошондой эле башка түштөрдү питомниктерди өстүрүп чыгып, жылына 500 000 дана план берилген. Ал эми 2019 жыйынтыгы чыганда 2018 боюнча 504,1 дана көчөт өстүрүп жатырбыз. Бүгүнкү күндө албетте бүгүнкү замандын бүгүнкү ылайык мурда өстүрүп кеткен терек көчөттөрү, башка көчөттөрдүн ордуна бүгүн токой чарбасы ийне жалган көчөттөрдү өстүрүп чыгарууга багыт алууда. Алар касына карагай, Франшанс карагай, ошондой эле ел калучи, голубой деп коет, ушундай өскөн. Мындан тышкары кайын дарактарын берүү заны өстүрүүгө дагы көңүл бөлдүрүп, ушу мамлекеттик токой фондунун жерлерине ушундай ак кайыңдарды, же болбосо карагайларды өстүрүүгө аракеттенебиз. Бул жөнүндө биз питомниктерди өзүбүз өстүрөбүз. Карагайларны, березларны, ушуну бир гана өзүнүн мамлекеттик токой фондунун эмес, айыл өкмөттөрдүн жерлерине дагы өстүрүүгө аракет кылсак деген ой пикирдебиз.